Senin жүрегіңді өйген нәрсе бар ғой. Bir işti kılasın da şu жүрегіңді şu қандай болды екен, болды екен, болбоду екен, жүрегіңді өйген нәрсе бар. Мына ушул нәрсе эмнеде? Міне. Ва карихта ан яттали алейхин нас. Адамдар ушул кылган ишиңди көрүшүн каалабайсың да. Telefonda beni sen жазып атасың да, жүрегің чотто эмне бербейт, тынчтык бербейт да, жүрегің зыр. Жүрегің тынчтык бербей атат. Жаныңда досторуңдун, ата-энеңдин, жакындарыңдын бирөөнүн келип баш багып коюшуну эмне кылбайсың? Каалабайсың да. Демек, ошол сөз эмне деген сөз? Ошол күнөө деген сөз. Күнөө адамдын табиятынан, нар жагынан, адам баласынан эмне жүрөгүндө, табиятынан ошол нерсени тынчтык бербей, жүрөгүн тызылдатып, бул жердин жүрөгүн сайгылап, качан баягы күнөө этине бир жолу малынып кеткенге чейин сезилбей калат ал мезгилде. Башында ушул табият ошол нерсени жек көрөт. Табият ошол нерсеге жол бербейт. Мисал үчүн сүткордукту шарият арам кылган. Шарият эле эмес, бүтүндөй дүйнөдөгү мыйзамдардын баары ушул нерсени жаман нерсе экендигин айтылат да. Жаман нерсе. Адам баласынын табияты бул нерсени жаман көрөт. Бул жерде жүрөгүндө эмне бар? Мындай өйгөн нерсе бар да. О карихта вал исму махака фи нафсик. Демек күнөө деген сенин жүрөгүңдү тынчтык бербеген нерсе, жүрөгүңдү сайгылаган нерсе.